Mınday düş görmego. Tüyşölü uktap jakkanda tüş görçü oldum seni men. Başlaran dili kaçıran felaketti bu sürümü. Halkın izah kızınar, haydi savıdıp kırdaldan dalay aşı öpkün uldardan. Bir geçlerdi çımçılavanda bir eko zırdaylı. Niye kayın ecemun aksılık, mağa kılçıda yemese jakşılık. Oy erkektin gül maskılat bul, ecekemdin gülümü. Bir sözden eleğin erkekti sındap, senem ne psikolog bolup kaldın mı? Vay bizde ısıtacağımız da. Bağdırıp tapsak zaman bu cehenneme mahabattın şiresin. Мындан дагы зоболосу бийиктесин, эл сүйгөн акын болсун. Дайыма өнөрдөгү жолуңуз ачык болсун, ушул чек болбосун. Бүгүн концертти эң мыкты деңгээлде өтүшүнө тилектешпиз. Арышы кенендей берсин, ден соолугу чың болсун. Оозун ачса жүрөгү көрүнгөн, өтө адал пейил, ак ниет. Терең таазим кылам. Эжекебизге дагы ийгилик Кудай буйрса. Чыгармачылыкта дагы, өмүрдө дагы, өнөрдө дагы ийгиликтерди, албан ийгиликтерди кааламакчымын. Элдин кызы болуп жүрө берсин. Маңдайыбызга күлүп, жайнап, жаркырап жүрө берсин. Элдин жүрөгүнөн, түпкүрүнөн орун алып калган мыкты таланттардын бири. Кылымдын нускасы болуп өрнөгүң кыргызга жайыла берсин, атагың адамзатка тааныла берсин. Ушу көптөн бери ойлонуп түшөлүп жүргөн, ошо элге жакшы бир отчеттик концертимди берип алсам деген тилек ишке ашып отурат. Бул мен үчүн чоң жемиш, чоң кубаныч, анан чоң жоопкерчилик. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Саламатсыздарбы, Жылдыз Тайм YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн Бишкек шаарыбыздын дал ортосунда жайгашкан Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда төкмө акын Изат Айдаркулованын концерти болот. Биз сиздерге толук репортаж тартуулайбыз. Изат менин аябай жакын досуман. Биз мындайча айтканда бир акырдан жемжеген, бир чабылып тердеген, бир өнөрдү, бир максатты дегдеген жаныбыз курбу ушундай достордон болобуз. Бейиш болсун, устатым тирүү кезде Изатжан Бешкөкүл кезинде чогуу жүргөнбүз, бир мектепте классташым десем да болот. Бүгүн ошол айтыштын ак жылдызынын кечеси болуп атат. Ошону айылда жатпай куттуктап келип калган кербезим. Классташым деп калбатсызбы? Ошо класста окуп жүргөн кезинде эле эки сөзүн башын бириктирип төкмөлүгү бар беле? Классташым дегеним өнөр мектебиндегини айтып атам. Анткени бул эми акын кыздардын эң эмесин жиреген азыркы артынан дагы мындайча айтканда мен тамашалап коем Изатты. Артыңан далай кыз келди, ак жол тойсуң үмүттүм деп коем да. Азыр эме да өнөрү дагы, өзүнүн сөзү дагы, өзү дагы мыкты кыз. Эмгекчил. Ана мен тамашалап коем. Кумурска деп коем Изаттычы. Кумурска да эмгектенген кыз да. Бар болсун, өркүн өссүн.
Изат эже өнөргө өтө чоң бир маани берип, өзгөчө бир дыкаттык менен, кылдаттык менен мамиле кылган адам. Өнөр жолунда ошол айтыш өнөрүндө болобу, аткаруучулугунда болобу, өзүнүн бир жазмакерлигинде болобу, кайсыл жагында болбосун профессионалдыкты талап кылып турат. Анан эми бул концертке өтө көп даярдык болду да. Анткени мына 2019-жылы алгачкы концертин берген экен да ушул филармонияда. Ошондон бери карай чогулган баягы чыгармачылыктагы баардык көкүрөгүндө топтолгон жыйындыларды бүгүн жалпы журтка тартуулайын деп турат. Өзү сөз жазган, оон чыккан ырлар аткарылган турат. Бир туугандарын сахнага алып чыгып атат. Айтор бул концерттин түйшүгү оңой болгон жок, анан аз болгон жок. Бир топко даярданды. Ошонун баары буюрса бүгүн көрсөтүлөт. Төкмө акындын концертине даярдык болгон менен мындай ырчылардын даярдыгы айырмачылык барбы? Сөзсүз түрдө айырмачылык чоң. Эми бул кишилер баягы даярданууда бөлөк эргисе, сахнада бөлөк эргийт да. Анткени буларда эргүү деген нерсе ошол убагында козголуп турушу керек да. Анан ошон үчүн төкмө акындар абдан чоң бир даярдыктын үстүндө болушу керек. Сөз багат, ой багат, ошол ойдун түбүнө түнөйт булар. Түндөбү, күндүзбү, кайсы маалда эргүү келсе, ошол ойлорду бир эстеп калганга, кармап калганга аракет кылышат. Анан ошол ойлордун ар жагынан анан дагы ой чуба болуп туруп, анан эл алдына чыкканда элдин колдоосу менен эргүү пайда болот. Изат айымга кабыл тилегиңиз болсун. Албетте айтыштын ак жылдызы деп аталып келе жатат Изат эжекебиз. Муну улуу акын Элмирбек Иманалиев агабыз койгон. Ошол атына заты жараша бүгүнкү күндө чын эле ак жылдыз болуп, кыздардын ана башында айтыштагы бир өзгөчө тамашалуу айтыштарды, кыз жигиттин ортосундагы ашыктык айтыштарын курууда өтө чоң артыкчылыгын көргөзүп келет. Менин каалоом мындан дагы зоболосу бийиктесин, эл сүйгөн акын болсун, эли дайыма суусап, колдоп, сүрөп турат. Ушундан жазбаган бир өзүнүн устатынан ашса ашсын, бирок кемибеген акын болсун деп тилейм. Зарыгып күтүп калдык элибиз сагынычы ташыган жаш жылдыздардын атынан андагы ак жылдыз деген чакырган. Кылымдар баскан кыргызга мен кызмадым келет өтөгүм. Жан чыкканча денемден элиме жалында бырдалам өтөм. Сырдашып кыздар алсын деп сыр бербей турсам ар жакка. Жатташып жаш кыздар жарабайт мени макташка. Чыйпыйым чыкты жөжөдөй булар чырылдашып башташса. Бүгүн Изат Айдаркуланын жеке чыгармачылык концертинде көптөгөн кыздардын шоусу кесилди. Анын бири жанымда турган Алия эже. Саламатсыздарбы? Биринчиден аябай толкундандык, толкундообуз дагы эле басыла элек. Изат эженин концертинде биринчи жолу ошол филармониянын сахнасында, чоң сахнага кадам таштаганыбыз ушул болуп атат да. Эң чоң бул жоопкерчилик экен, элдин сүрү, ошон менен бирге колдоосу, айкалышканда бул сөз менен айтып жеткире алгыс сезимдер болот экен. Кабыл тилек айта кетсеңиз Изат айымга. Изат эже, эжем уже өзүмдүн эле бир тууган эжемдей устат. Эң чоң колдоону ушул эжебиз көрсөттү. Кыздар колуңардан келет деп мындай бардык колундагы эмнеси болсо бардыгын ошону бизге берди. Өзүнөн дагы биринчи орунга бизди койду. Сизге чоң рахмат. Ар дайым асманыңыз ачык болсун. Устаттын Элмирбек агайдын арбагы колдоп эле биринчи жаратканым колдоп, андан кийин ошол биздин залкарлардын арбагы колдоп, дайыма өнөрдөгү жолуңуз ачык болсун, ушул чек болбосун. Мындан кийин дагы чоң концерттерди буйруса эжебизге чогуу өткөрүшүп, жардам берип, эжебизге колуна кол, бутуна бут болуп жанында болобуз. Кандай даярдык болуп атат? Даярдык жакшы. Кайсы номерде, кайсы чыгарманы аткарасыз? Кайым айтыш деген, айтыштын түрлөрү бар эмес, ошонун бир түрү кайым айтыш деген бар. Ошо кайым айтышты Изат эжебиздин кыз шакирттери менен аткарган атабыз чогуу. Кандай устат экен? Изат эжеби
Эми анын эл баасын берип даярдыкта билинди да. жакшы. Изат эже ырдагандарынан эле билинди да, мына башында ашты шакирттер ошол жакшы буюрса. Келиңиз сиздин да оюңузду угалы. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн ушул толкундоолор менен концертибизди башталдык. Буюрса жакшы болду деген ишеничтебиз. Биз Бибисара Бешеналиева атындагы Кыргыз улуттук университетинде окуйбуз, 3-курста. Ал жакта устатым Кундуз Таштаналиева. Ал эми айтыш чөйрөсүн болсо Изат Айдаркуловадан сабак алып атам. Кайсы чыгарманы аткардыңыз буга чейин? Мен сахнаны ачтык, 2 кыз болуп, Тарныш деген чыгарманы аткардык. Кутман Садыбакасов деген бир белгилүү атактуу ырчы менен. Бүгүн Изат айымдын концертинен тушоңуз кесилиптир. Ооба, буюрса ушул устатымдын концертинде тушообузду кесип, концертти башталдык. Буюрса ушул эжеден сабак алып, бир кыргыздын керегине жараган атактуу төкмө акындардан бололу деген каалоолорубуз бар. Изатчыга ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн концертти эң мыкты деңгээлде өтүшүнө тилектешпиз. Кудай буюрса, Айчтын ак жылдызы бүгүн дагы бир ирет сахнада жарк этип жаңган турат. Бүгүн айтышасыздарбы же кандайдыр бир чыгарманы алып чыгасыздарбы? Изатчанын жаңыдан таптап келаткан шакирттери бар экен. Ошолор менен бүгүн бир кайым айтыш кылып, айтыш берген атабыз. Кылыктанган маңдайда кыздар келген турбайлы, бийгештерди чымчылаганда бир эки озырдайлы. Өзгөчө сулууң аял зат, өз-өзүнчө бардыгы, бирок жасатышып бүт жерин азыр жасалмалар арбыды. Булактай тунук чырайын бузган барчын мунумуз, нуру жанган жүзүнүн биз нукур эле сулубуз. Озуландар жок эмес, боеп жүргөн каштарын, кыздай узун өстүрүп кыскартпаган чачтарын. Келиңиздер, бүгүнкү концерт кандай өтүп жатат? Өзүңүздөр кайсы чыгарманы аткарасыздар? Бүгүнкү концертибиз эң сонун деңгээлде, бийик деңгээлде өтүп жатат. Анткени ошол кыргыз элинин сыймыктуу кызы, ак жылдызы, ошол Изат кызыбыз баягы өзүнүн шакирттери менен жаңыча жүздөрдү алып чыгып, баягы кыргыздын көрөңгөсүн бөксөртпөй шакирттерин сахнага алып чыгып, дагы да өнөр жолун, айтыш жолун улантып жаткан учуру. Абдан кубанычтабыз, биз дагы көрүп концертке көңүл толуп атат дегендей. Изат бир гана шакирттери менен чектелип калбастан, бизге окшогон жакшы санаалаштары менен, өзүнүн жанында жүргөн чоң акындар менен биргеликте чоң концерт берип атат. Концерт жакшы деңгээлде өтүп атат. Азыр Нуржан экөөбүз дагы Кудай буйрса кезегибиз келгени турат. Алдыда сени менен деген жакшы бир чыгарманы кыз жигиттин айтышын айткан турабыз. Мунун сөзүн жазган ушул Изат Айдаркулова кызыбыз. Изатка дагы мындан ары да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Арышы кенендей берсин, ден соолугу чың болсун, иштерине ийгилик каалайт. Ачыгын айтсам эми мен Изат айында жатып зеригем. Түншөнү уктап жатканда түш көрчү болдум сени мен. Кучактап турган экенин кумарадай белинен. Ошондой сонун жеринен ойгонуп кетип кейгем. Ахматымда Изатжан, сени сүйүп бүйүп калган дана солсон болду деймин. Изат Айдаркулова эжекебиз биринчиден ушул өнөргө кадам таштагандан бери Элмирбек Иманалиевди залкар мөл таланттын аркасынан ээрчип, устат тутуп, биринчиден Майра Керим кыз апабыздан кийинки акын кыздардын көч башы болуп, ушул акын кыздардын акындыгына астыйдил мамиле кылып, ушул кыздардын аркасынан ээрчитип келаткан бирден бир төкмө акын кыздарыбыздын бири. Адамдыгына карай турган болсок, бул киши баардык
эр акындар болобу, кыз акындар болобу, баардыгына бирдей мамиле кылган, жүрөгү оозун ачса жүрөгү көрүнгөн, өтө адал, пейил, ак ниет мыкты акындардын бири. Биз өтө сыйлап жакшы көргөн эжекелерибиздин бири. Биз абдан кадырлайбыз, сыйлайбыз. Ар качан эжекебиздин жакшылыгында кызмат кылууга даярбыз. Ар качан моюн сунуп талантына баш ийебиз. Kayın ecemin aksılık, mağa kılçıda yemese jakşılık. Dardandap жүрсөм мактанып, булдарыбызын койду бактырып. Тантаңдап жүрсөм аксы деп, ошо талаага койдум жапкырып. Акынга бало бастырып, аны жейсиңер кантип аш кылып. Коммерсант кылып ичүдөй, тиги кудасындагы баш кылып. Жаңы эле сахнадан айтышып чыктыңыздар, кандай өттү? Айтыш жакшы өттү, Кудай буйрса. Ийне саяр орун жок дейт го. Залда бир дагы орун болгон жок. Айтыштын деңгээли жакшы болду, элдин колдоосу жакшы болду. 3 акын чыгып айтыштык. Жалпы эме калган батасын, алкышын кандай болгонун элдер көрүп берет. Бирок жалпы элдин колдоосуна караганда айтыш жакшы бир деңгээлде өткөн сыяктуу. Изат эжекебиздин чыгармачылыгын аябай баалайбыз. Анткени акындар көп, бирок акындардын мектебин түзүп кеткен акындар аз. Мен Изат эжекебизди өзүнүн мектебин калыптандырган акын катары деп билем, өнөрүн баалайм, талантына терең таазим кылам. Эжекебизге дагы ийгилик Кудай буйрса артынан өзү сыяктуу талай шакирттерди чыгарса экен деген тилектемин. Араңыздар, өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн айтыштын кадимки ак жылдызы Изат Айдаркулу эжекебиздин жеке концерти болуп отурат. Абдан кубанычтабыз. Өнөрдө дагы, өмүрдө дагы бизге өтө салымы чоң. Ушул негизи эле азыркы акын кыздардын чыгышына ушу Изат эжекебиздин салымы чоң деп билем. Анткени ушул эжекебиздин айтыштарын көрүп баардыгыбыз келгенбиз. Азыр дагы ушундай эжекебизге арка жөлөк бел болуп, ушундай жакшы күндөргө шериктеш болуп отурабыз. Анан Изат эжекебизге чыгармачылыкта дагы, өмүрдө дагы, өнөрдө дагы ийгиликтерди, албан ийгиликтерди кааламакчымын. Эч качан оорубасын, ушул кыргызды кыйырга тааныткан кыйын кыздардан дагы болуп жүрүшүнө тилектешмин. Бир тууган агасы Талант мырза, саламатсызбы? Саламатчы. Бүгүн Изат айымдын чыгармачылык кечеси азыр аяктап жаткан учуру кандай болду сиздин оюңузча? Жакшы деп ойлойм, ооба. Эми эл баалайт да кандай болгон. Комуздарын чаап берет деп калдыңыз. Канча убакыттан бери комуз чабасыз? Мага бир 10 жылдай болуп калды баштаганыма комуз чаап. Ошол. Сөзгө чоркокмун деп калдыңыз кадр сыртынан келиңиз анда. Изат айымга кабыл тилегиңиз болсун. Карындашыма биринчиден ден соолук каалайм. Өмүрлүү болсун. Элдин керегине жараган кыз боло берсин. Элдин кызы болуп жүрө берсин. Arnaldı sözdün tümölü, o erkektin gönlü
бүгүнкү концерт аябай мындай сонун жогорку деңгээлде өтүп жатат. Мен өзүм эжекем жаштайыбыздан өзүбүздү тарбиялап ушул өнөргө мындай келишибизге себепчи болгон эжекебиздин концерти болуп жатат. Аябай эжейден өтүп өзүбүз толкунданып, өзүбүз сүрдөп башкача сезимде жүрөбүз. Эжекебизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Мындан дагы мыкты концерттерди берсин буйруса, ден соолукта болсун, эч качан оорубасын, маңдайыбызга күлүп, жайнап, жаркырап жүрө берсин. Ошондой эле дагы көптөгөн акын кыздардын келишине себепчи болуп, аларга дагы багыт берип, аларга да бизге жол көрсөткөндөй жол көрсөтүп жүрө берсин. Чоң рахмат. Жолуңдан бир аз тайдыңбы Нурай, бизди жомокчу кылып салдыңбы Нурай. Бир кезде сүйөм деп жүрчү элең, бул кезде сүйбөй калдыңбы Нурай. Ар келиң жарын таап кеткен кезде, азаптан күйүп жандыңбы Нурай. Малыңдын сүйүү азабына деп, мотиваторга бардыңбы Нурай. Жигерин суутуп жактырбай кагып, жигиттин көбүн чандыңбы Нурай. Бир сөздөн элең эркекти сындап, сен эмнепсиң? Ийгилик, чыгармачылык, ийгиликтер каалайбыз. Жүдөтүп агайынын сен дайым жүрөктү туздап билесиң. Ой биз деле ысык жанбыз да. Багдырап тапсак жаманбы жерде махабаттын ширесин. Айтсаңыз, Изат Айдаркулова менен бир сахнада келе жатасыздар, бир толкундасыздар. Кандай адам? Изат Айдаркулова ырыларына, айтыштарына карата эле билсе болот. Абдан жаркын, ак пейил, эң башкысы өжөр кыз. Алдыга койгон максатын ишке ашырат ар дайым. Анан ушу баягы айтыш өнөрүн абдан терең сыйлайт, ошо менен жашайт. Жашоосун айтышсыз элестетпесе керек деп ойлойм да. Каалоо тилегим ийгилик, өнөр жолуң өрнөктүү болсун. Устатыбыздан калган аяр дүйнөнү аярлап, ааламга таратып, жана кыздардын устаты болуп, кылымдын нускасы болуп, өрнөгүң кыргызга жайыла берсин, атагың адамзатка тааныла берсин. Шариктигиң ойгонуп, мунун шартарапка түшкөндө, түлкүнүн богу деп коет, түшүңдү чоң иш көрбө. Эмнелер кирбей түш көргө, экинчи мындай түш көрбөгө. Бүгүнкү чыгармачылык кечиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Соңуна чыгып бир деп калдыңыз окшойт. Ооба, албетте. Бул мындай жагымдуу чарчоо болду десем болот. Ушу көптөн бери ойлонуп түшөлүп жүргөн, ошо элге жакшы бир отчеттук концертимди берип алсам деген тилек ишке ашып отурат. Бул мен үчүн чоң жемиш, чоң кубаныч, анан чоң жоопкерчилик. Бүгүнкү формаларыңыз да өзгөчө экен. Жалпысынан канча форма кийдиңиз? Мен бүгүн жалпысынан 7 форма кийдим. Бул форманы менин бир тууган эжем Айзат Айдаркулова баарысын өз колдору менен тигип берген. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар, эл бар болсун, бай болсун, аман болсун, жакшылыктар болсун. Ошо жакшылыктарды да биз дайым элге жакшы кызмат кылууга Кудайым насип этсин. Бар болуңуздар. Ушуну менен Изат Айдаркулованын жеке чыгармачылык концерти соңуна чыкты. Аман болуңуздар.